Курмандык акчасы жетип туруп сойбосо биздин намаз окуй турган жерибизге келбей эле койгула дейт. Бул оор хадис. Я Кытайдан келгенмин. Салам алейкум. Кытайский бала. Мындай 400 миңге чейин азыр базардын алдыгы өгүздөр ушулар экен. 400 миңге чейин союш керек. Кой канча болду акелер? 21,5 болду. Машалла. Ya alganmın. Алгансыз. Üstüne verse ketti. Канча берсе бересен. Канча болду? 30'dan. Алла кабыл кылсын. Бардыгы курмандыкка жарай турган деңгээлде. 1 жаш, жандан чоңураак, жандан бир аз кичинераак. Азыр биз мал базардабыз. Ош шаарына караштуу. Бул базарда келип силерге тартуубуздун себеби жакында курман айт келатат. Койлорду, уйду, өгүздү курмандыкка чалып, эттерин эхсан кылып, муктаж адамдарга таркатканга чоң бир жөрөлгө бар мусулмандарда. Бул курман айтта курмандык кылыш. Мында колдон келишинче жакшы, татыктуу, бычакка жарамдуу, мисалы койлор эң кеми 6-7 айдан жогору болуш керек, эттүү болсочу. 1 жаштуусу жакшы. Эгерде семиз болгон болсо, ошончо дагы ылайык келет. Ал эми уйдуку эң кеми 2 жаш болуш керек. Эгер эттүү болгон болсо, бир аз 1-2 ай кичине болсо деле болот. Андан жогоркусу канча чоң болсо дагы болот. Анан майып болбогон, чолок болгон, оорубаган, ден соолугу жакшыны союш керек. Азыр сиздерге иншалла курман айтта кой мал алгандардын иншалла бир өкүмдөр менен бирге базарды көрсөтөбүз сиздергечи. Кандай уйларды алыш керек, кандай койлорду союш керек, кулагы кесилген болобу, бут аймалган болобу, ошолорду бир сыра түшүндүрөбүз. Koylar mınası 20 min, anası 14 de otam. Бул курмандыкка ала турган койлор экен да. Наркысы жарабай калабы? Narkısı jarayt, berkisi jarayt, narkısı jarayt. Narkısı hali 1 yaş bolulek de 4 aylık em oldu da. Mınası jarayt kurbanlıkka kula kalasa. Баалар канчадан? 40'tan de otağız. Ne bu? Микрофон болчу. Биз жанатан бери койлордун эң алдын тартайлы издеп келатабыз да. Почти сизди базарда алдынан катарында экен. Болор канча буну? Болор баасы. Olur basışı 35'ten bolsa veriyorum. Курмандык сойгонго? Kurbanlık soğunga buna jarayt, kulağı yeni yok. Жок, бул деле ээн болсо деле жарайт. Анткени бул ээн кемчилдик үчүн эмес, ээн үчүн болгон үчүн бир азы эч нерсе эмес да. Коркпой сата бересиздер. Болsun деп kalışat da pazarda. Мейли ал адамдын талабы жараша, бирок жарай берет алысы дагычы. Мейизде болуп турат. Курмандык сойгонго мындай деңгээлде базардын алдыңкы катарындагы койлорду сойгон жакшыраак. Анткени Ибрахим Адам алейхисаламдын 2 баласы курбандык кылды. Бирөөсү эң жакшы койду алып келип койду, Аллах Таала кабыл кылды. Экинчиси өзүнүн колундагы нерсени эң начарын кылды, кабыл кылбады. Ошондуктан мына базар стандартында 20 миң, 18 миң деген койлор бар го. Ошого эле чаба бербестен муну алыш керек. Насип кылса дагы болсо дагы апчың муну саткандан кийин дагычы. Анткени ким Аллага жага турган деңгээлде эң жакшысын алып чыгып туруп сое турган болсо, кабыл болушуна өтө мындай себептери көп болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам курмандык 63 төө сойгон. 63 төөнүн 60 канчасын өзү сойгондагы калганын Али радыйаллаху анху айткан, сен сойгон. Бир адам 63 төө сойгон. Анан уй же болсо өгүздү сое турган болсо 7 адам биригип союш керек, бирок бир адам өзү эле 60 канча уйду союп койсо да жакшы болот. Канча көп сойгон болсо, ошончолук Аллах Таалага жакын дейт. Мына 20 кем бар ака. Мына 20 кем бар. Калгандарычы? Налар 16дан, налар 15тен. Курмандыкка сурашытабы же бакканга суратабы козу? Наларды бакканы, налар союшка боло берет. Налар деген багат. 6 айлыктар да булар, а? Налар 6 айдан, 6 айга жетелектер сал 1-2 ай бар да багат да. Анан кийин соят. Курмандыктарды тизип коюп турган. Бардыгы курмандыкка жарай турган деңгээлде 1 жаш, жандан чоңураак, жандан бир аз кичинераак. Канча килограмм чыгат эт? 70-60 чыгат. 60-70 чыгат,
келе бересиздер, базарда турат. Неге биз чоң койлорго кызыктырып атабыз? Баары бир сойсоңуздар, этин өзүңүздөр жейсиздер, же жакын адамдарыңыздар. Бирок ибадаттын жакшыраак болушуна, Аллах кабыл кылышына мындай көп себеп боло турган койлор мындай койлор ушундай, чоң койлор. Ошого акчанын көзүн карабастан болушунча ден соолугу сак, жашы мындайча айтканда эти катыбаган жана семиз ушундай койлорду алыңыздар. Ушул биздин шариятыбыздын талап кылган эң сооптуу мустахаб амалдардан. Assalamu alaikum. Өгүздөр кайсы жагында курбандыкка союлат? О, нар жак. Кунажин. Кач? Биз мал базардабыз. Курман айт келе атат. Уйду, өгүздү бычакка жарамдыны 7 адам биригип туруп сойгон болсо 7 адамдын курмандыгына өтөт. Аны дагы жакшырагын, семизирагын, баалуурагын сойгон сооптуураак. Бирок ушул өгүздүн же болбосо уй сое турган болсо эң кеми 2 жаш болуш керек, эт туурак болуш керек. Азыр могу биз өгүздөрдүн арасында турабыз. Ушулар азыр курмандыкка жарай турган деңгээлдеги өгүздөр атайын багылып, этке даярдалганчы. Азыркы учурда кой сойгон жакшыбы же уй сойгон жакшыбы дегенде кайсы учур болсо дагы муктаждарга пайдасы тие турган деңгээлде, эл пайдалана турган деңгээлде сойгон жакшыраак. Уй сойгондо жакшыраак жагы эми бул алымдардын сөздөрүнүн арасында жакшыраак деп эсептелгенде, азыр уй сойгон адамдыкы көбүрөөк этти көбүрөөк берет. Көбүрөөк адамдарга таркай турган болуп эсептелет. Анан этин бардыгы эле адамдар жейт. Айрыкча азыр давление оорусу бар, башка болуп атканда көп кой жебей калып атат да. Ошого муктаж үйлөрүндө ошондой кой жебегендер болуп калбаштыгы үчүн кымбатыраак болсо дагы уйду сойгон сооптуураак эсептелет. Баалар канча болуп атат? Мына мен алдым 113,5 Ake 170'den bol bak ha. Бул сага караштыбы? Жоқ әкем не? Озын бол. Мына өгүз кена? Менеке 113,5 Мына ал 113,5 миң сомго алыптыр. 113,5 миң болгондо 7 адам бөлгөндө канчадан тиет байкасаңыздар? 15 миңге жетпеген деңгээлде. Муналарды 170 миң сом деп айтып атат. Анда калганда балким кичине соода жолдору бар. Келип сатсаңыздар, алсаңыздар болот. Өгүздөрдүн дагы чосом уйлардын дагы эң төмөнү биз жана айттык го 117 миң сомго алдык дегени жарайт. 2 жаш эти бар. Анан жогоркусу нол жерден башталат. Мыналар эми орточо, средний деген ба. Ушуну алып курмандыкка иншалла сойсо болот. Курмандыктын өгүздөр экенде сизге карайбы? Канчадан болду булар? Аркылда Мыналар кайсыдан алдыңыз? 333 болду Экөбү? 66,5'dan болду. 166,5. Малlar 150'den болду чо. 166 болгондо 23 миңден тура келет экен да. Мындай ушул өгүздөрдү алып туруп сойсоңуздар дагы ар бир адамдын башына 23 миңден тура келет. Аны эттин килограммы дагы бир топ. Канча килограмм чыгып калат таза эт булар? 230 кило анығы бар да. Мындай эт чыга турган деңгээл. Токтон 235 кило анық. 235 кило болжолдо анық ошого чыгып калат насыбысы. Жетиге бөлгөндө 33 килограммданчы. Мына байкасаңыздар 23 миң сомдук кой алган болсоңуз, аркы кой базарларды көрдүк го. Эт жагын эсептегендечи, эти 19 же болбосо 20, 22, 25ке чейин. Ал эми мондай өгүздөр союлгондо булар салмактуу, эти дагы жагымдуу. Бул ар бир адам 33 килограммдан курмандык сойгондой болот. 235 килограмм чыкканда мына өгүзчү 7 адам бөлүшкөндө 33 килограммдан этти бөлүшүп алып барып муктаждарга таркатып турган болот. Анан азыр ылдыйда көрсөң андан дагы чоң өгүздөр бар. Мүмкүн болсо ар бир адам бир 350 же 400 килограмм чыга турган өгүздү союп, ар бир адам 50-60 килограммга чейин муктаждарга эт таркаткан болмосо, нур үстүндө нур болот экен. Бул 139 қожа. 139га бересиз. Yok, alganmın, satamın.
Qarab sura beresiň deň ha. Ögüz Üstüne basıyla. Normal ekan. 2 yaşa. 2 yaşda ekan. Qurbanlıqqa jarayt. Yarayt. 139 Ya alganmın. alğans. Üstüne verse ketti. Qancha berse beresen? Ben sağlam 41'ge vermedim. 2000 Endi bir 40'a berip araman endi keçki bazar. 1000 so'm qo'shsanglar berib qo'yding ha. 1000 so'm qo'shsa berib. Mayli, Alloh bozoringizni bersin. So'mkin. Ögüz qanchadan bo'ldi aka ögüz? Bası. 170 mümkün. Men qo'y so'yboyim, uy so'yam degan adam. Janağı eng minimum 110 ming, 120 mingden baştalып, bunday 400 minggacha hazır bazardan aldığı ögüzler oşular ekan, 400 mingge çeyin soyuş kerak. Anan жақшырағы ең қымбатын soygan жақшырақ. Анкен ал көбірек ет болады, ширинирак болады иншалла. Қанша болып сатылды ал? 600 миллион. Машалла. Мына жигит айткандай, 1 saat мурда bir ögüz satılıp тұр 600 миң сомдық. Насип кылып үмүт кылабыз ошол курмандыкка кетти. Азыр бааларын бир сыра көрдүңүздөр, баалары орточо. Кайсыны сойгон жакшыракты да айттык. Болушунча сemiz баалууну союңуздар. Аллах Таала кабыл кылышына жакшыраак себептер бар. Анан ушул жерде саткан соодагерлер, же болсо атайын курбан айтта алып чыгып малымы, коюму сатам дегендер, атайын Аллахтын майрамына карап, элден бааны көтөрүп мурдагыдан карап. Ошол эле курбан айтка жараша. Кымбат кылуу бул күнөө эсептелет. Анткени ал күнү сойгон адамдар той кылыш үчүн эмес, союп муктаж адамдарга таркатыш үчүн берешен адамдар алып соет. Ошого ал күнү өтө эле кекиртек айрылгыдай кылып эле кымбат кылып пайдаланбастан мурда кандай пайда көрсө ошондой эле сатыш керек. Мурда кандай пайда көрсө ошол күнөө эмес. Ошол расходун чыгарып, чыгымдарын чыгарып пайданы кылсын. Мейли аябай көп өтүп атат деп туруп бир аз кошсо да болот, бирок өтө эле акча чагып кымбат кылып коюш бул Аллахтын майрамы күнү атайын майрамга каршы чыккан болуп эсептелет. Аллахтан коркуп. Анан курбан айт жөнүндө өзүнчө хадистер бар. Эгер курбандык союн десем ошо күн кымбат болуп кеттир деп туруп базардан кайтып жүрген адамдарга айта турган сөзүбүз, союңуздар. Пайгамбарыбыз айткан, кимдин курбандык акчасы жетип туруп сойбосо, биздин намаз окуй турган жерибизге келбей эле койгула деген. Бул оор хадис. Көп намалар мурда айтпай кеткен. Бул бар пайгамбарыбыздын сөзү. Ким курбандыгы жетип туруп сойбосо, айт намазга барбай эле койсун. Ошондуктан күчү жеткен адам келип союсун. Анан кымбат экен деп сойбой койбостон, мындай план чыгып калды, стройка кылайын дедим эле, машина жаңыладым дебестен бардык иштерди коюп туруп курбан айт күнү бул важып түрдө союлуш керек. Кимде ким курбандык чалам десе, бүгүнкү күн Зул-Хиджанын бири эсептелинет, 17 май. Бүгүндөн баштап курбандык союм деген адам чачын албасын, тырнагын албасын, мурутун албасын. Качан курбандыкты сойгондон кийин ажылар экрандан чыккан сыяктуу чачтарын кырктырып, тырнактарын алса болот. 10 күн бою ушинтип экранда жүргөндөй чачтарын, тырнактарын албаш керек. Курбандык союм деген эркек киши. Жана ушул Зул-Хиджа айынын ошол Арафа күнгө чейин орозо кармоо улуу сооп эсептелинет. Аллах Таала барыңыздардын аткара турган ибадатыңыздарды кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.